Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жапаров Кумтөр светти өчүрүү шайлоо боюнча сындагандарга жооп жазды. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомдо кызуу талкууланып жаткан маселелер боюнча түшүндүрмө берди. Төмөндө текст өзгөртүүсүз берилди. Электр энергиясы боюнча азыр электр энергиясын Түркменистандан алып жатабыз. Кечээ Тажикстанда өз сунуштарын берип, алардан да ала баштадык. Казакстан менен Өзбекстанда мурдагы келишимдерге ылайык электроэнергия берип жатышат. Биз кошуна өлкөлөрдөн бүгүн эле электроэнергия импорт алып жаткан жокпуз. 2010 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясын импорттоп келе жатат экенбиз. Буга чейин импорттун баасы канча экен дебейсиздерби? 2014 жылдан бери 1 киловатты 5 сомдон алып, элге 0,77 тыйындан берип келишкен экен. Ортодогу айырма элдин эсебинен, тагыраагы казнадан кеткен чыгым болуп келген. Бир нече миллиарддаган сомдор чыгым болуп кеткен. Мен мындай кыянатчылыкка, шалаакылыкка жол берген жокмун. Учурда 2 сомдун тегерегинде алып жатабыз. Менин тапшырмам менен энергетика министри элден күндүз светти өчүргүлө, үнөмдөгүлө, Токтогулдагы суубузду сактап калалы деп суранды. Ал сууну биз сугатка пайдаланбайбыз. Өзбекстан менен Казакстан пайдаланат. Биз электр кубатына гана пайдаланабыз. Эгер өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызга карап электр кубатын алуу үчүн эле пайдалансак, Токтогулдагы суубуз кышка кеңири жетет. Бирок жаздан баштап кайра кышка чейин сууну толтуруу үчүн Токтогулду толук жабышыбыз керек болот. Андай кылсак, анда кошуна мамлекеттер жайында суусуз калышат. Анда кошуна өлкөлөрдө кургакчылык болуп, бул жалпы баарыбыз үчүн оор кесепетке алып келет. Ошондуктан биз кошуна өлкөлөрдүн да камын ойлонушубуз керек. Ошого жараша алар да бизге электр энергиядан жардам берип жатышат. Ал эми электр энергиясын сарамжал пайдаланбай, кайдыгер мамиле жасап жаткан жарандырабыз жөнүндө сөз кылсак, алар үчүн электр кубаты арзан баада болуп жатат. Эгер кошуна өлкөлөрдө 1 киловатты биздегидей 0,77 тыйын эмес 5 сомдон болгондо башкача мамиле кылмаксыңар. Министрлик рейд жасаган учурда көрдүк го. Унаа оңдоочу жайларда, кафе, ресторандарда, базарларда күндүз жарык жанып турат. Бул эмнени билдирет? Бул бизде электр энергиясы арзан дегенди билдирет. Ай ошода кеппи, төлөп коем дегендер демек колунда бар адамдар. Ал эми колунда жоктор бир лампочкасын өчүрүп үнөмдөп турушат. Ошол үчүн жазда тариф маселесин көтөрүп 2 категорияга бөлөлү. Айарылуу катмарга 0,77 тыйын болуп калтырып, чекти алып, бай жашаган катмарга тарифти көтөрөлү дегенимде ага да каршы чыккандар болушту. Элди бай кедей кылып бөлбө деп. Макул, балким бара-бара терең түшүнгөндөн кийин макул болосуңар. Убакыт керек. Баса, акыркы 10 жылда бир дагы гез салбаптырбыз. Элдин саны болсо өсүп жатат. Албетте, электр кубатына болгон суроо талап мурдагыдан 3 эсеге өстү. Азыр эми гезтерди өз күчүбүз менен эле сала баштадык. Кудай буйруса, 2024-2025 жылдарга барып, энергетикалык таңкыздыктан чыгып, экспорттоого жетишебиз. Экинчи Кумтөр маселеси боюнча биздин сураныч менен эмес, Синтеранын суранычы менен Женева шаарында сүйлөшүүлөр болуп өттү. Бизден 4 киши барды. Жыйынтыгын алар келгенде угабыз. Ал эми МВА биздин алтынды алуудан баш тартты. Эми алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызы-чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым: сиздер эч кам санабаңыздар. Алтын жерде калбайт. Сатып алам деген кардарлар кезекте турушат талашып. Эл аралык соттон утулуп калсак эмне болот дегендер да бар экен. Утулбайбыз, утабыз. Макул, дүйнөлүк мафиянын таасирине салып бизди утуп алды дейли. Эмне болот? Кумтөрдү көчүрүп кетеби? Жер биздики, тоо биздики, байлык биздики. Акыры келип эл да биздики го. Эл колдоп турса болду. Казып атабыз, каза беребиз. Эч ким тоскоол боло албайт. Шайлоо боюнча мындан ары бардык шайлоолор болушунча таза өтөт. Болгон күчүмдү жумшайм. Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, дароо кызматтан алынып жоопко тартылат. Ошого жараша эл дагы добушун сатпашы керек. Бул жолу сиздерге парламентти люстрациядан өткөрүүгө шарт түзүп бердим.
36 депутатты бир мандаттуу округдан өзүңүздөрдүн түздөн түз өкүлүңүздөр кылып шайлап аласыздар. Андан сырткары 54 депутатты партиялык тизме менен шайлайсыздар. Мурдагыдай партияга эле добуш берип коюу болбойт. Партиянын ичинен өзүңүздөргө жаккан талапкерге дагы добуш бересиздер. Тагыраагы партиялык бюллетенге 2 белги коюлат. Партияга жана анын ичиндеги өзүңүздөр жаккан бир талапкерге. Мына ошондо парламентке чыныгы элдин колдоосун алган депутат келет. Мына ушундай жол менен парламентте жалпы эл өзүңөр добуш берүү жолу менен люстрация кылып бересиңер. Ал эми эскилер кайра келе жатышат деп чуу салып жаткандарга айтарым: каалабаган талапкерге добуш бербей койсоңуздар, ал келбейт. Мурдагыдай биринчи ондукка кирип алсам депутат болом деген заман жок. Ал заман артта калды. Азыр тизмеде канчанчы болуп турушуң маанилүү эмес. Тизмеде 54-чү болуп туруп көп табыш алсаң, биринчи болуп келе бересиң. Кымбатчылык боюнча коронавирус оорусу башталганы 1,5 жыл болду. Бардык өлкөлөргө эшиктер жабык, соода саттык жокко эсе. Ошол үчүн бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп жатат. Албетте мындай учурда салыктан да, бажыдан да төлөмдөр аз түшөт, казына толбойт. Ошентсе да кымбатчылыкты токтотолу, бир чекте кармап туралы деп күнү-түнү алып урушуп жатабыз. Ковид менен күрөшүү тынымсыз уланууда. Казынадан акча бөлүп вакцина сатып алдык. Айрым өлкөлөрдө вакцинаны акчага эмдеп жатышат. Бизде бекер вакцинаны жапа тырмак алгандан ээренип, кайдыгерлик кылгандар да жок эмес. Эртерээк коронавирус токтосо, анан дүйнө мамлекеттерине эшиктер ачылат эмеспи? Албетте, анан кымбатчылык да басаңдайт эле. Ушунчалык кыйынчылыктарга карабастан пенсия, пособие, эмгек акыларды көтөрүп жатабыз. Куралдуу күчтөрүбүздү күчтөндүрүп жатабыз. Жолдор жасалып жатат. Ар бир жасаган ишибиз элдин, мамлекеттин, урпактарыбыздын кызыкчылыгы үчүн гана болот. Кылымдар өткөндөн кийин да бүгүнкү жасаган иштерибизге уялбай тургандай болобуз. Баары жакшы болот. Кам санабаңыздар. Убакыт керек. Семетей Талас уулу Садыке, уга турган болсоңуз айттык, укпасаңыз кайран сөз. Доскулуңдун алкымы кандай экенин уктук. Азыр электр энергиясын Түркмөнстандан алып жатабыз. Кечээ Тажикстанда өз сунуштарын берип, алардан да ала баштадык. Казакстан менен Өзбекстанда мурдагы келишимдерге ылайык электр энергия берип жатышат деген президенттин кайрылуусуна белгилүү журналист Семетей Талас уулу төмөнкүчө пикирин айтты. Датым бар, Садыке. Салам алейкум, президент Садыр Нуркожоевич. Энергетика боюнча кайрылууңузду окуп чыктым. Андагы айтылгандарга көз чаптырсак, Токтогул КЭСиндеги суунун көзөмөлү, энерго барондор 100 миллиондогон сомго туйтунган ортомчу компаниялар жөнүндө бир да сөз жок. Анан сырттан 5 сомдон импорттоп келип, элге 77 тыйындан сатышчу экен деп кейипсиз. ИОК мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниядан 37,38 тыйындан алып, элге 0,77 сомдон баштап 2 сом 55 тыйынга чейин саткан 20га чукул ортомчу компаниялардын ишмердүүлүгүн, андагы коррупцияны эмнеге текшербейсиңер? Эмне ал жерге да бир дакансаңар бардыбы? Угулуп атат дос пулуңардын алкымы кандай экени. Техникалык жана коммерциялык уурулуктар териштирилбептир. Ушунун өзү эле сиздин энергетика тармагына болгон үстүрт мамилеңизди билдирип турат. Фейсбукту жаап эле иштесең болот байкеси. Бул кетиште жазында бирдеме болот го, энергетикада 100 миллиондорду уурдаган Ширшов келип кетти деп атышат. Жок дегенде Максимди урматтап камабасаң дагы, эмне кылып уурдачу элең, ошону тыялы десең болмок экен. Атак ал текстеги сөздөрдү айылдагы Анипа деле айтмак. 2017 жылы нарында электр энергиясы кыш мезгилинде 2000 киловатт-саатка чейин 0,77 тыйындан болсун деп боюнча тынчтык митинг өткөргөнүмдө Атамбаев бийлиги камаганга аракет кылган. Ошо митингде сиз Садыр Жапаров Москвада болчусуз. Адамдарыңыз WhatsApp'тан сиз менен сүйлөшүп койчу деп чыкканда, бул саясий эмес, тынчтык митинг деп болбой койгом. Сүйлөшсөм сизге байлап камап коюшмак. Ошондо деле ушул маселелерди көтөргөм. Атамбаев президент кезде да жолукканда энергетикалык уурулук боюнча бетине айткам. Сиз менен жолукканда дагы айткам. Бирок эч жылыш көрбөдүм. Убагында энергетика маселесин көп жазгам. Атактуу энерго ууру Ширшов менен да соттошком. Канча президент алмашты, бирок өлкөнү кемирген. Тармакты 120 миллиард сом карызга батырган энерго уурулардын кылыгы шайган жок. Атүгүл алардын бири Айбек Калиев жакында түрмөдөн бошоду. Ошол кыскасы, уга турган болсоңуз айттык, укпасаңыз кайран сөз деп санды аткып кала беребиз, дейт Семетей Талас уулу. Белгисиз адам 3 студент кызды зордуктап өлтүрүп салды.
3 студент кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жансыз денеси табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматта окуя Оренбург шаарында болгон. Гая шаарынын Молодежная көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин батиринде 3 студент кыздын сөөгү табылып, экспертизанын жыйынтыгында кыздарды зордуктап кыйнап, аягында муунтуп өлтүргөнү маалым болгон. Тергөөчүлөрдүн жана криминалистикалык бөлүмдүн кызматкерлеринен турган тергөө тобу кылмыш жасоого катышы бар адамдарды аныктоого багытталган тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө деп кошумчалайт милиция кызматкерлери журналисттердин суроосуна түшүндүрмө берип жатып. Ал эми Оренбург областынын Оренбург омбудсмени Анжелика Линкова каза болгон кыздар Башкириянын жергиликтүү тургундары болгонун айтуу менен төмөнкүлөрдү ачыктады. Гаяда трагедия болду. Эртең менен батирлердин биринде 3 жаш кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү аныкталган. Алардын бири 17 жашта болсо, экөө 18 жаштан жогору. Тергөө комитетинин тергөөчүлөрү кылмыш ишин козгошту. Кыздар Башкириядан Гаяга келип окуп жатышкан студенттер болгон. Мугалимдер алардын жакшы сапаттарын айтышып, мындай окуяга кабыла турган кыздар эмес деп жатышат. Эми биз алардын үй-бүлөлөрү менен байланышып, мүмкүн болгон нерсеге жардам берели деп жазды Ленкова социалдык тармактарга. Ал эми 3 кызды кыйноого алган шектүү азырынча колго түшө элек.